Оштунун намысын коргоп, Универсал командасы биринчи орунду алып, эң мыкты команданы алып келди. Бир гол чаап коюңуздар. Бишкек шаарында өткөн Тамашоо лигасынын 10-сезон ачылышында чемпион командаларды жеңип алган Оштунун Универсал КВН командасын Ош технологиялык университетинин жетекчилиги жана студенттери шаңдуу маанайда тосуп алды. Оштунун ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович өз сөзүндө командага ийгиликтерди каалап, жеңиши менен куттуктап, акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ошону менен бирге Кыргыздын улуттук баш кийими ак калпакты кийгизди. Биздин университетте бүгүн чоң байрам, чоң жеңишке жетишип отурабыз. Биздин ушу университеттин алдында түзүлгөн Универсал КВН командасы жогоруда айтылгандай 29-октябрда Бишкек шаарында ошол чемпиондор катышкан, жалаң чемпиондор катышкан КВН Тамашоо лигасында жеңишке жетишип биринчи орунду алып келип отурушат. Эми биринчиден ушул команданын жетекчисин, капитанын мен ушул жеңиш менен чын дилден ректораттын атынан, жалпы Оштунун, жалпы жамааттын атынан, студенттердин атынан чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздерде дайыма ийгиликтер боло берсин, жеңиштерге дагы жетише бериңиздер, өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар. Урматтуу жалпы студент достор, айымдар, мырзалар, биз биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга жана ушундай бизди дайым алакыныңыздарга салып, дайым бизди колдоп, утуп келгенде жакшы сөздөр менен, утулуп келсек дагы жакшы сөздөр менен аракет кылгыла деп ушу ректорубуз баштаган эмгек жамааты Оштунун жалпы эмгек жамааты бар болуңуздар. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, 29 октябрда Бишкек шаарынын Кожомкул атындагы спорт сарайында Тамашоо лигасынын 10-сезонунун ачылышы өттү. Ага Вашингтон, Алато, Жаштар, Универсал, Ак Сити менен KG77, Студ Лайф, Позитив командалары катышты. Бул оюндун эң мыкты командасы деп Универсал командасы аталды. Универсал командасы кантип түптөлгөн, алар кантип даярданышат, мындан ары команда эмне иш кылышат дегеле бул команда тууралуу Жаштык телестудиясы маек курду. Негизи жалаң чемпиондор гана ойнойт деген ошондой юбилейлик сезонду ошондой баштайбыз деп уюштурулган, бирок тилекке каршы анча-мынча чемпиондор барышпай калды, чыгышпай калды. Ошентсе дагы чемпиондордон 3 команда ойноду. Өзү негизи 7 команда ойноду. Чемпиондордон Универсал, Ак Сити, Ак менен KG77 экөө биргеликте оюн көрсөтүштү. Позитив болду. Баткенден барган команда, Вашингтон. Ошол командалар баары жалпысын айтканда 7 команда оюн көрсөттү. Биздин даярдыгыбыз жакшы болду, эл жакшы колдоду. Билбейм, бир Кудайым насип болуп, ушул нерсе бизге буйруган экен, алып келдик. Тамашоонун тарыхында эң титулга, кубокко ээ болгон көп кубокторубуз бар команда деп айтып кетсек, жаңылышпайбыз да. Себеби Ак Калпак кубогунун 2 жолку чемпиондору, Супер KG кубогунун чемпиондору, 8-сезондун чемпиону, Ак Калпак кубогунун Ошто, Жалал Абадта, Баткенде өткөргөндө чемпион болгонбуз. Кубокторубуз өтө көп. Дипломдорду айта турган болсок баш айланып кетет. Негизи 7-сезон менен 8-сезондо биз аз эле анча-мынча эле оюндарда жеңилип калбасак, бардык оюндарда жеңгенбиз. Казбек, эмне? Сен капитансың, туурабы? Ооба. Ушул жерде айтып коеюн, эгер бүгүн чемпион болсоң, Аяшка үйлөнөсүң. Ооба. Кокс чемпион болбой калсаң, досум, мен сахнанын аркасында күтөм сени. Oyun тууралуу, оюнга чейинки даярдыктарды, оюндун ичинде болгон кадырга түшпөгөн нерселерди жана айтып кетейин.
Өзү даярдык деген нерсе өзү биз үчүн оюнга чейинки эң сонун бактылуу күн бул биздин даярдык да. Даярдыкка чогулуп, даярданып, бир жерде даярданат дегенде эле кечке эле ойлонуп отуруп өтө бербейсиң да. Кичине бир 5 мүнөт даярданып, 5 мүнөттөн кайра бири-бирибиз менен ойноп, бири-бирибиз менен кээде урушуп, ушундай бактылуу күндөр өтөт. Оюндун эң кызыктуу жериси да бир жери даярдык да биз үчүнчү. Даярдык биз үчүн мындай чоң бир чогулуш, кызыктуу чогулуш. Биз ушул нерсени көп күтөбүз. Андан дагы эң кызыктуу нерселер ушу оюндан кийин жеңген күндө ушул биздин күйөрмандар тосолот кылып жана кол чаап тура бересиң, ошол эң сонун бакыт ушу да биз үчүнчү. Анан оюндун ичинде жүрүп атканда, оюн жүрүп атканда оюндун ичиндеги кээде каталыктар болот, кээде ашыкчалык нерселер болуп кетет. Мисалга алганда, азыр кечеги оюндан айтып берейин. Ойноп атабыз, сахнада ойноп кетебиз, образ биздики калыбек экөөбүз урушуп кетишибиз керек да, урушуп, дальше урушуп кете беришибиз керек. Ушундай образ менен кабактарды түйүп, ушундай кетет. Машинабыз бузулуп калып, капотташ бир нерселер болот. Ушундай капоттар ачып болду. Кээ бирки нерселер болот экен. Ушундай капот ачылып, жакшылыктын шыңы кичине мынча болуп калыптыр. Кичине жытылып калыптыр. Образдан чыгып кетесиң да, кетечи. Күлкүнчтүү окуялар болот. Ал элге билинбейт, бизге билинет. Чыгып алып күлөбүз бири-бирибиздин үстүбүзчү. Анан кээде адашуулар болуп кетет. Мисалы үчүн калыбек экөөбүз кыз жигит болуп, мен кыз балам, калыбек жигит болот дагы. Мен таксиге салып койчу десем, болуптур жагынан кыздын жигиттин ролун ойноп кетет. Таксиге салгандан кийин болуптур жаным жакшы бар дештин ордуна. Давай подружка деп образдан чыгып кетип адашып кеткендер болот. Мындай көп нерселер башкаларга байкалбашы мүмкүн, бирок өзүбүзгө байкалат. Ушундай нерселер менен биздин оюнубуздун кызыктуу жерлери, өзүбүзгө кызыктуу жерлери ушу болот. Оюндан кийин өзүбүздүн катачылыктарды издеп көрөбүз, кандай ката кезирдик, кайда кандай ойнош керек, оюндан кийин билинет. Мындан сырткары жашоодо бизди көп күлдүрүп жүргөн ак тилек да өзүчө. Сахнада эмес, жашоодо бизди көп күлдүргөн ак тилек. Шайыр. Тайыр бул өзүнүн иши белгилүү эле, жашоодо деле, сахнада деле ошо тарташ сүйлөп, бат-баттан сүйлөп, бат-баттан иштерди бүтүрүп ушундай кылат. Мага баары бир. Мен калаган ишим бар. Калаган ишим бар. Менин ишим ушул сахнада образды көбүнчө мен берем. Рахмат. Алма жейсиңби? Алма барбы, берчи. Алма жейсиңби? Анда мен сага жагып турайынчы. Ма сен дагы жеп ал. Жайсың, өзүм жеймин. Мен жигитимчи? Мен кетип калсам аркаман эрчи ырдайт. Кана, кетип калайынбы? Мен сени сүйбөйм, мен кеттим. Коркпой кетпейм. Көрдүңбү? Менин жаным ырдагандачы кофе болуп кетем да. Ушул элеби? Ушул эле? Менин жигитим лично мага арна ыр жазган мына. Көрдүңбү, мен бир жолу караганда жүрөгүн эзип ташайм мен. Өзү сенчи? Sen bir karaganda adam ölüp kalış gerek özçü. O kan çıdap çürüt. Meninci gittimçi. Meninci gittim, meni kozum diye erkilet atan. Конечно, koydum malaz o zaman şiddet. Тамашоодо ашып кетсе 10 мүнөт гана убакыт берилет сахнада ойногонгочу. Анан 10 мүнөт күйөрмандар үчүн аз болуп калышы мүмкүн, бирок 10 мүнөттүк сценарийди, 10 мүнөттүк ошо сахнада кое турган тамашаларды жазып чыгуу бул аябай түйшүктүү иш. 10 мүнөттүк даярдыкты сахнада көрсөтөбүз деп биз кеминде 10 күн, болбосо 1 айлап, 2 айлап даярданган күндөр болот. Негизинен даярданбай жөн эле ошкот машина менен Бишкекке барып келиш өзү түйшүктүү иш. Кээде күн суук, кээде ысык, кээде машина бузулат, кээде баллону жарылат. Анан Бишкекке баргандан кийин көптөгөн досторубуз бар, ошолор тосуп бизди кыйла жол көрсөтүшөт. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Универсал командасы бир тууган болуп калдык. Мындайча айтканда, жыттарыбыз бири-бирибизге сиңишип калды. Үйлөнгөнгө чейин баарыбыз чогуу бир үйдө жашачык. Төртөөбүз бир үйдө жатып, туруп ушундай болчу. Анан эми турмуш экен, жашыбыз деле 25-ке барып калды. Анан секин үйлөнүп кетип атабыз.
Азыр эми семейный болуп, үй бүлөлүү болуп калгандан кийин чогулуш бир аз кыйынчылыкты туудурду. Күндө тойлорго барып жүрүп, тамадалык кылып жүрүп, анан бир күн өзүбүзгө чечкиндүү бир иш жасадык десем болот. Себеп дегенде 29 октябрь оюн болсо, биз 19-нан 29-на чейин 10 күн жигиттер той албайбыз, тамада болуп барбайбыз. 10 күн жакшы даярданып коелу. Себеп дегенде маанилүү оюн деп биздин капитан Калыбек айтты. Айткандан кийин биз сунушту кабыл алдык. Той албашты токтоттук. Бизде тамашабарда көптөгөн жакын инсандарыбыздын, туугандарыбыздын, досторубуздун тойлору өтүп кетип калды. Бирөөсүнө да бара албадык. Ошондой мындай кандай десем, ошончо нерсени бул жакта таштап тамашага баргандан кийин биз бир гана максатта барган болчубуз. Ошончо нерсе калгандан кийин, тойлорго барбагандан кийин утуп келиш керек. Башка жол жок. Барыш керек, утуш керек, кайра ошо жүзүбүз жарык болуп келиш керек. Биз ошол максатты ишке ашырдык. Азыр деле кубанып атабыз. 2 күн өтүп кетсе деле утканыбызга аябай кубанычтабыз. Жигиттердин баарына рахмат, капитанга рахмат, ушу демөөрчүлүк кылгандарга рахмат, инилерибизге рахмат. Мындай бирөө бизге тоскоол болгон жок. Баары колдоп турушту, баары жакшы каалоо тилектерин айтып турушту. Ишенич тактасак актадык десек болот. Өзгөчө Калыбек экөөбүз үй бүлөбүзгө рахмат айтабыз. Себеп дегенде аял киши үчүн оор иш болсо керек. Күйөөсүн 10 күнгө жөнөтүп коюп өзү үйдө калып кетиш. Катын рахмат. Eski melenin kızları kelet, al jakta dosum var, atı ak dilek. Solo kızlardı tanday albasak, kayso kızdın kanday kenin ak dilek bilet. Bizde ушул Ош технологиялык университеттин атынан чыккандан тартып эле Ош технологиялык университети өзү колдоо көрсөтүп келет. Ректорубуз Абидов Абдыкадыр Омарович агайыбыз өзү колдоп, Ош технологиялык университетинин атынан чыгып келебиз. Анан Ошту негизги биздин өнөктөшүбүз Ош технологиялык университетинин атынан чыгабыз. Анан университеттен сырткары дагы биздин агаларыбыз бар, жеке ишкер, бизнесмен агаларыбыз бар. Алар дагы ошол бизди көрүп, колдоп, Ош шаарынын патриот агалары бар, Оштун атынан чыгып атасыңар деп бизге колдоо көрсөтүп келет. Жана ошондой эле өзүбүздүн досторубуз, жоролорубуз Ош шаарынан жөнөп жатканда же болбосо Бишкек шаарына барганыбызда тосуп алып, узатышып, кайра жеңиш менен келгенибизде сүйүнүчтөр менен тосуп алышат. Ошондой демөөрчүлөр бар бизди колдоп, биз ошолордун колдоосун аркылуу, ошолордун колдоосун четке какпай, уят кылбай, мына Кудайым насип этип көптөгөн жеңиштерге жетип келе жатабыз. Анан эң негизгисин айта турган болсок, ушул Ош технологиялык университети, жалпы жамааты, мугалимдер жамааты бизди ар дайым колдоп келет. Биз дагы ушул университеттин атынан ар дайым жогорку лигада ойноп келебиз. Ош технологиялык университетинин атынан универсал курама командасы. Барыбыз эле мурда DVD-де кино көргөнбүз, Ошол DVD-де кинону көрүп жатканда жакпаган жерин түрдүрүп салабыз. Түрдүрүп атканда 2, 4, 8, 16, 32 деген тездиктер бар. Азыркы ойногон тамашаны сиздерге экинчи тездикте ойноп беребиз. Кеттик. Команданын ичинде ар бир баланын өзүнүн орду бар, ар бир баланын өзүнүн кыла турган жумушу бар дегендей. Мен команданын ичинде ушул акча маселеси, спонсор жагы бүт баарын Ош технологиялык университетинен өлдүртүп, кайра отчет жабып дегендей ушундай. Кыскасын айтканда акча жагын мен карайм. Спонсорлар агаларыбыз менен, эжелерибиз менен, досторубуз менен түздөн-түз байланышып турабыз. Ушул оюнга бара жатканда кээ биркилер унутуп калганбызда чалып эстетип коебуз. Биз оюнга кетип атабыз деп. Ошондой акча маселесин ушу жолдо бара жаткандагы бүт нерселер менин мойнумда. Буга чейин тамаша ойногонго чейин мен көчө баласы болгомун, тополоң болгомун. Андан кийин ушул тамаша лигасын уккандан кийин ушул жака командага кошулуп ойногондон баштап анан Ош шаарында ойноп жүрдүк, Ош технологиялык университетинин атынан. Андан кийин уже биздин капитан командабыз Турдубаев Калыбек агабыз команда түптөп Бишкек шаарына жөнөп жатканда ушул
мен дагы айткан ушу командага келип ойнойсуңбу дегенде кошулуп ойноп калдык. Ойноп жүрүп анан бир топ жыл өзүм образымды таппай жүрдүм. Команда менен ойноп жүрдүк. Анан кийин акыркы оюндарда, акыркы жылдары мен өзгөчө ошол Талас облусунун атынан таластыктардын образы менен чыгып жүрдүм. Чала спортик болуп, каттык болуп, мактанчак болуп, бир оюнда ошондой оюн көрсөтүп көрсөм, элге жакты, эл жакшы колдоду. Андан кийин ошол көбүнчө ошол нерсеге басым жасап, азыркы учурда ошо таластык болуп, каттык спортсмен болуп. Садык, сен менин бүгүнкү тоюмду бузуп атасың. Көрүп атасыңбы канча конок чакырган бүгүнкү тойго? Керек болсо Эрмек Байкене деген билесиңби? Не деген? Иним, сенин тоюңда мен тикеден тик туруп өзүм кызмат кыламын деген. Кана? Мына! Кылып аттырга? Садык, сен кандай түшүнбөсүң? Бузуп атасың да. Бүгүнкү тойда карасаң, Кыргызстанмын менмин деген insanlar olturat. Bular menmin degenler mi? O narkılar sensin degenler okulağı. Biz özümüz tüptölüp çıkışıyoruz. Nölden başlatıp çıkmanımızda hiç kimden de türtküsü bolğan gelemez. Biz özümüz hareket jasamız. Hem albatta türtküler, koldolar bolğan bu akça jagынан. Akça jagынан maселесин чечип берип, бизде ушундай спонсорлук кылып колдоолор болгон. Бирок даярдыктарда тамаша түзгөндөрдө кантип барыш керек, кантип неме кылыш керек, ал нерселер баардыгы өзүбүздө болгон. Эч кимдин жардамы деле болгон эмес. Кудайга шүгүр өзүбүз арабаны өзүбүз тартып ушул даражага чейин жетип келдик. Анан айрым инсандар ушундай биз кыла бердик деген болсо жаңылышат, бетинен айтам. Кээ биркилер айтат экен, тамашаларды кантип аласыңар, бирөөлөрдүкү деп. Жок. Эч качан бирөөнүн тамашасын эмеспиз. Biz şu 4 bala, 4 jigit başına tüzülgönbüz, şu 4-5 jigit bolup. Dagı деле şu 4-5 jigit özübüzdүн башыбыздан чыккан тамашаларды ойноп келебиз. Башка командаларга дагы жардам берип, көмөк көрсөтүп кылганыбызды айта алам. Башкаларга жардам бергенбиз, бирок бизге эч кимден жардам тийген эмес. Биз өзүбүз кылганбыз, ачык айтабыз. Өзгөчөлүктөр биздин балдардын өзгөчөлүктөрү ошол азыр таят тууралуу айтып аткан болсом, ошону улай айта берейин. Туума талант болсо керек, иштен туума талант деп коет го. Мисалы бир бет кагазды берип туруп, жазылган кагазды бир сыйра окутуп туруп, кагазды алып койсоң, ошол кагаздагы сөздү туура, так, даана, илеп, белги бүтүрүнө кошуп айтып кое турган таланты бар жигит да. Мен өзүмчө ойлоп коем, негизи өзү биздин Тайыр журналист болсо, Кыргызстанда атагы чыккан эле күчтүү эле журналист болуш керек эле деп ойлоп коем. Эгерде аскер адамдары ак терек, көк терек оюнун ойноп калса, кандай болот? Кеттик. Ак терек, көк терек, бизден силерге ким керек? Ак терек, көк терек, силерден бизге. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Баткен облусунда 20-23 аскер бөлүгүнүн 4-батальонунун 2-ротанын 1-взводунун 1-отделениянын командиринин орун басары, катардагы жоокер Турдубаев Калыбек керек. Актилектин таланты анча-мынча адамдарда деле кездеше бербейт. Бирөө менен сүйлөшкөндө ал батилет тил табышат да. Ушулга чейин бирөө менен али урушуп кеткенин көргөн эмесмин. Чоң болобу, депутат болобу же башка болобу, бизнесмен болобу, анын тили бал, тили ширин Актилектин. Эми Садыктын таланты бул уктай турган таланты бар. Биринчиден, анан эң негизгиси мындай бат ойлоп айтып ташай турган балдар аз кездешет. Анан биз ойнай албаган, бирок баягыны чыгарып, тамашаны чыгарып алып, майын чыгарып ойнай албай калабыз. Анан муну өткөрүп коебуз да. Өзүбүздөн бөлүнөбүз Садык бардыгын ойноп, элди күлдүрүп, ошончо күйөрман тапты деп айтып кете алабыз. Команданын жигиттери тууралуу, команда мүчөлөрү тууралуу командабыздын капитаны Калыбек жакшы сөздөрдү айтып кетти. Эми биз да айтпай болсок болбойт. Командабыздын капитаны Калыбек чечкиндүү инсан десек болот. Себеп дегенде башында универсал командасын түптөйүн деген убакта биринчи идея Калыбектен чыккан. Калыбек ушундай бир команда түзүш керек, Бишкекке барыш керек, колдон келет, балдарды чогултам деп өзү чечкиндүү чечимди кабыл алып, анан ошол жигиттердин баарын чогултуп, Бишкекке барып, койгон максаттарына жетип,
анын баарын ишке ашырып атат. Калыбек бар, биз бар десек болот. Себеп дегенде мен деле ошо Калыбек чакырган, командага кел, ойно деп. Анан Калыбек өзү жакшы бала, негизинен биз менен тең, дос, мындай айтканын дос болгону менен, мындай кээ бир достор бири-бирине тамашалап сүйлөйт, тамашанын баарын көтөрөт. Анан Калыбектин айткан сөзүн биз аткарабыз. Ар бир кишинин командада өзүнүн орду бар. Биздин капитандын орду, биздин ордубуз кичинекейирээк болсо, капитандын орду жогоруракта. Себептен капитан деген капитан болуш керек. Быйыл үйлөнөйм деп аткан, бирок айрым себептерге байланыштуу оюндар болуп, башка нерселер болуп, үйлөнө албай калдык. Кудай кааласа кийинки жылы үйлөнөсүн. Баарыңарды тойго чакырабыз. Биринчи былтыр 17 сентябрда үйлөнгөм. Быйыл 14 июлда уулдуу болдум. Куттуктаса боло берет, анчамчалар укпагандар болсо. Кудай насип этип. Үй бүлөбүз менен азыр ошто турабыз. Бая айткандай эле биз ошо көбүнчө той топур, анан университетте иштейм. Агай болуп. Ошол менен аялым менен балам үйдө. Ош технологиялык университетинде мен автоунаа факультетин аяктаганмын. Дипломубуз бар, военный билетибиз бар. Буйрусем мындан ары ошол жеке той алып барып, элдин жакшылыгында кызмат кылып, андан сырткары дагы аракет кылып атабыз. Ушу мамлекеттик жумуштарда иштеп, ушу мамлекетибизге дагы бир аз да болсо салым кошолу деген ойлор бар. Ушулакка чейин азбы көппү, жакшы күн, жаман күн дегендерди биздин командабыз менен биргеликте ушул негизги 4 бала, Садык, Тайыр, Актилек, төртөөбүз биргеликте ушунча ийгиликтерге жетиштик. Эми мындан буягына ошондой чоң оюндар болуп калса биригип барып коебуз. Универсал деген ат ушул төртөөбүздүн атыбыз да. Анан эми балдар кими кандай иш кылат, ал өздөрүнө байланыштуу. Кээ биркилер киного тартылышы мүмкүн, кээ биркилер ырчуу кетиши мүмкүн. Булдан буягына ушу биздин команда. Балдардын жолдору өзүнүн жолунда да. Анан биз Ош технологиялык университетинин атынан чыккандыктан бизди колдойт дайым. Биз Ошту менен сыймыктанабыз, Ошту биз менен сыймыктанат. Биздин артыбызда өсүп келе жаткан балдар, таланттуу балдар бар. Кечеги оюнда сонун оюндарды көргөзүп, өздөрүнүн ар бир ролун сахнаны жарып, пароздорду алып, ишеничке деле кирип калышты. Буйруса ошол жигиттер биздин артыбыздан Оштун намысын коргоп, булар дагы чемпион, булар дагы бир чоң ийгиликтерге жетишет деген ниеттерибиз, үмүттөрүбүз бар. Будан бияка буйруса биз ойнойбуз деген чоң үмүттөр бар. Ошо Ош технологиялык университетин уят кылбаганга аракет кылабыз. Бизге ошо универсал командасыбыздын акелерибиз айткан, буга чейин биз ошо көбүздү кийин силер команда түзүп чыгасыңар деп, кийин ушундай күчтүү команда түзүп чыкканга аракет кылалы деп айткан. Биз эми ошого жараша биз дагы албетте күчтүү команда түзгөнгө аракет кылабыз. Мен деле ошо өзүбүздүн Ош технологиялык университетинин автоунаа факультетинде окудум, 4-курста. 4-курс быйыл Кудай буйруса бүтүрүүчү курспуз. Биринчиден үй бүлөбүзгө рахмат айталы, ата-энебизге, досторубузга, бир туугандарыбызга, аке карындаштарыбызга, инилерибизге деги эле баардык ушул универсал деген команданы колдогондорго терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бар, биз бар. Ушу колдогонуңуздарга, туура түшүнгөнүңүздөргө рахмат ыраазычылыгыбызды айтабыз. Универсал командасы ар дайым силердин жүзүңүздөргө жылмайып тартылганга даяр болгон аракетин жумшап келет. Экрандан болбосо тойлордон, жакшылыктардан көрүшүп турабыз буйруса. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Кийинки жумада жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар. Эски мәләнин кыздары келет, ал жакта досум бар, аты Актилек. Соло кыздарды тандай албасак, кайсы
Asıl kızdın kanday ekенин ак dilek bilet. Jür dosum Sadık eski meleге, kızlar olturat, birbirine uşak aytıp külüp olturat. Jür dosum Tayyir barıp keleyli, uşağından asta uğup keleyli. Kızların altın kız deşet, baldarı da alacaktın öte şok gelet. Jüre ver Tayyir dostlar жооп берет, sulu sulu kızlardı ak dilek ilet. Jür dosum Sadık eski meleге, kızlar olturat, insta çıkıp like basıp gülüp olturat. Jür dosum Tayyir barıp keleyli, instadağı loginlerin alıp keleyli. Sadık, sağa okşop meni dağı kızlar toğutboy, mağa okşop seni dağı kızlar toğutboy. Andan göre jürgüle dostlar, pravdağı eyle barıp keleyli. Universal'dın balları tamaşaladı, biz bilbeybiz kim kanday düşünüp aldı. Çının ayta turgan bolsok jürek tөгүнү, aman bolsun Kırgızımdın sulu kızları. Jür dosum Sadık eski meleге, barıp keleyli. Stop. Jür dosum Sadık eski meleге, kızlar olturat, birbirine uşak aytıp külüp olturat. Jür dosum Tayyir barıp keleyli, uşağından asta uğup keleyli.